биздин коомдо ушундай эме түзүлүп атат, көз караш. Мындай бир бизге ушундай ээс керекпи же кереги жокпу деген мындай коомдо мындай сөздөр бар да. Мен дагы толук кандуу кошулам. ээс дегенден кийин бул экономикалык сообщество, анда чек арада эч кандай жүктөр, эч кандай бажы кызматкерлери турбаш керек, текшерүүлөр болбош керек. Мына көрүп атпайсызбы, биз Европага барганда, Европа мамлекеттеринин ортосунда эч кандай даже ветеринардык башка погран көзөмөлдөө пункттары жок. Мына машинелер чоң скоростта бири-бири менен жана магистралдарда каттап. Мен өзүм көрүп келдим, мына Чехословакия менен Германиянын ортосунда жөнөкөй эле бир жазуу бар экен. Бул Германия, бул Чехословакия дегенде. Ошондой биз деген ошондой ишеничтерде экономикабыз ээстин түзүлүшү, бул экономика өссүн, бир мамлекеттердин бири-биринин ишеничи артсын деген мааниде түзүлгөн. Ошондой болуш керек. Анан ушу багытта биздин жанагы жаңы болгон вице-премьерибиз ошол ээсти караган, ошол жакты функционалдык обязанности, ошол жакты иш алып барган биздин мамлекеттик жетекчи болгондон кийин ошол жакка бир көп көңүл буруп өкмөт башчыга жардам бериш керек.